Канткенде балам сөзүн дугат китебинин видео конспектинин 3-чү видеосуна келдик. Бул видеодо автор кантип бала тарбиясы боюнча адис болуп калганы жөнүндө сөз кылат. Видеонун буга чейинки бөлүмдөрүн көрө элек болсоңуз, Instagramдагы IGTVден же YouTube каналынан көрсөңүз болот. Анда эмесе кеттик. Балдарым төрөлгөнгө чейин мен деле жакшы үй кожойкеси элем деп баштайт сөзүн автор. Бирок 3 балалуу болгондон кийин барган сайын өзүнө болгон ишеничи түшө баштаганын, балдары менен түшүнбөстүктөр болгон сайын өзүнү жек көрүп, өзүн жемелеп депрессияга дуушар болгонун айтат. Көпчүлүк эле ата-энелерде болгон көрүнүш. Балаңды урушасың, артынан ыза болосуң. Урушпай койсоң болмок деп өзүңдү жемелейсиң. Бул сезимдин улуту өлкөсү жок. Америкадагы, Кытайдагы же Кыргызстандагы ата-эне баары бир эле нерсени сезет. Акыр аягында балдарынын тарбиясына күчү жетпей баратканына толук көзү жеткенде, ата-энелердин бала тарбиясы боюнча клубуна баргандыгын айтат. Автордун бала тарбиясы жаатында дүйнөлүк класстагы адис болуп чыгышына да дал ушул клуб себепчи болот. Өзгөчө бул клубда семинар берген Хаим Генот аттуу адис. Автор Адель Фабер биринчи эле күнү семинардан үйрөнгөндөрү анын бала тарбиясына болгон көз карашын түп тамырынан өзгөрткөнүн айтат. Үмүт кылам, бүгүн бул видеодо үйрөнгөндөрүңүз да сиздин бала тарбиясына болгон көз карашыңызды түп тамырынан өзгөртөт. Анда эмесе Адель Фабер биринчи күнү сабактан эмнелерди үйрөнгөнүн бирге карап көрөлү. 1. Балдардын жан дүйнөсүндө сезип тургандары менен жүрүм турумдарынын ортосунда түздөн-түз байланыш бар. Бала жакшы жаман бир нерсе кылып жатса, мунун сөзсүз өзүнө жараша бир себеби бар дегендик. Урматтуу ата-эне, сиз да бир саамга ойлонуп көрүңүз. Ушул күнгө чейинки ишенимдериңизди бир четке коюп, дагы бир жолу ойлонуңуз. Балаңыз ызы-чуу салып, сиздин айткандарыңызды аткарбай жатса, балким мунун астында бир себеп бардыр. Балаңыздын ордуна өзүңүздү коюп көрүңүз. Эгерде чоң киши бир жерде ызы-чуу салып жатса, ал киши акылынан эле айнып калбаган бирөө болсо, демек сөзсүз бир себептен улам ызы-чуу кылып жатат деп билебиз. Анткени бир нерсе ал каалагандай болгон жок. Ушул эле нерсени балаңызга да тиешелүү экенин унутпаңыз. Бала бир нерсеге каршы чыгып жатса, демек анын оюнда бир нерсе ал каалагандай болбой жатат дегендик. Чыныгы ата-энелик талант баланын эмне сезип турганын түшүнө билүү. Дагы эле маселе эмпатияга келип такалат. Экинчиси, эгерде бала өзүн жакшы сезип турса, анда анын жүрүм турумдары да жакшы болот. Жогоруда айтылгандардын эле башка ракурстан айтылышы, бирок эске алып койгондо пайда бар. Баланын асты курук болсо, курсагы ток болсо жана эч жери оорубаса, ал ыйлабайт деп коет эмеспи? Ыйлап жатса же истерика кылып жатса, демек анын ичинде бир нерсе ал ойлогондой болбой жатат дегендик да. Муну түшүнө билүү албетте сиздин милдетиңиз. Балаңыз кичинекей кызыл эт кезинде анын бетине карап эмне муктаждыгы бар экенин сезе билген апа бир аз аракет кылып кунт койсо, бала чоңойгондо да эмне сезип тургандыгын биле алат. Баягы эле кайдыгерликтен улам байкабайбыз. Үчүнчүсү, баланын өзүнү жакшы сезишине биз ата-энелер кантип жардам бере алабыз? Жооп, алардын да сезимдери бар экендигин моюнга алып жана алардын сезимдерин түшүнүү менен жардам бере алабыз. Бул пункт өтө маанилүү пункт. Жакшылап ойлонуп көрүңүз. Балаңыз бир нерсеге ыза болуп ыйлап жатат. Ал өзүнүн кичинекей башында бир нерсе сезип турат. Мисалы, чарчадым деп айткысы келип жатат. Сиз анын сезимдерин түшүнгөндүн ордуна тескерисинче анын ичинде сезип турган нерсесин четке кагып жатасыз. Бул бир-эки жолу эмес, бат-баттан болуп турат. Ар жолкусунда баланын жан дүйнөсүндө сезип тургандары менен ата-энесинен уккандары эки түрдүү нерсе болот. Жыйынтыгында бала же ата-энесинин айткандарына кошула албайт, хотя баланын көзүндө ата-эненин айткандары дайыма туура. Же өзүнүн сезимдерин түшүнө албайт да, акыр аягы эмоционалдык жактан толук кандуу болбогон бала болуп чоңоет. Бул моментти ар бир ата-эне аябай жакшы түшүнүш керек. Баланын сезимдерин эске албай, ар жолкусунда эле өзүбүздүн туура деп билген нерселерибизди балага таңуулай берсек, бала эмоционалдык жактан толук жетилбей калат. Анткени дайыма анын ичинде сезип тургандары менен ата-энесинин айткандары карама-каршы боло берет. Бала эки сезимдин ортосунда эзиле берет. Автор айтылгандарды уккандан кийин өзү бир күндүн ичинде балдары менен болгон сүйлөшүүлөрүнө көңүл буруп, анализдегенин айтат. Алардын бир канчасы төмөндөгүчө. 1. Бала: апа, мен чарчадым. Апа: сен жана эле уйкудан турдуң го, кантип чарчамак элең? Бала үнүн бийигирээк чыгарып: бирок мен чарчадым. Апа: сен чарчаган жоксуң, сен болгону уйкучусуң. Бала үнүн дагы да бийигирээк чыгарып: жок апа, мен чындап чарчадым. 2. Бала: апа, бул жер ысык экен. Апа:
Жок, бул жер суук, жемпириңди чечпе. Бала: жок, мен ысып жатам. Апа: мен сага айтып жатам, жемпириңди чечпе. Бала: жок, мен дагы эле ысып жатам. 3. Бала: бул телеберүү такыр кызыксыз экен. Апа: жок, тескерисинче бул телеберүү аябай кызыктуу эле. Бала: бир тамчы да кызыктуу жери жок эле. Апа: бул телеберүүдө көп кызыктуу маалыматтар бар эле. Бала: кайдагы пайдалуу маалыматтар? Апа: антип айтпа дейм. Бардык эле ата-энелерде балдар менен ушул сыяктуу сүйлөшүүлөр болуп турат. Өзүңүздүн жашооңузду анализдеп көрүңүз. Мындай сүйлөшүүлөрдө эки нерсе байкалат. 1. Ата-эне менен баланын ортосунда түшүнбөстүк, талаш тартыш. 2. Ата-эненин өзү туура деп билген нерсесин баласына таңуулап, ишендиргенге аракет кылганы. Автор бул кылганынын туура эмес экендигин байкап, балдарына башкача мамиле кылуу керектигин түшүнөт. Чоң адамдар менен болгон мамиледе да дайыма колдонулуп келген ыкма. 1. Айтылган сөздү кабыл алуу. 2. Сүйлөп жаткан адамды түшүнүүгө аракет кылуу. Башкача айтканда, эмпатия. Мисалы, уйкум келип жатат деген баласына: "Ии каралдым, жан эле турдуң го, дагы эле уйкум келип жатабы?" Же: "Сен ысып жатасың бе? Мен эмнегедир ушуп жатам." Же болбосо: "Байкашымча сага бул телеберүү анча жаккан жок окшойт. Менимче жыйынтык айдан ачык." Бул сөздөрдү чын жүрөктөн, какшыктабай айтуу менен автор өз баласына эмне деп айтып жатканын сиз да түшүндүңүз окшойт. Автор өз сөздөрү менен: "Балам, мен сени түшүнүп жатам. Акырайгы сен да бир адамсың. Мага кызыктуу болгон нерсе сага кызыктуу болбошу мүмкүн. Мен үшөгөн жерде сен ысыган болушуң да мүмкүн. Эмнеси болсо да сен экөөбүздүн организмибиз эки түрдүү да. Бул баланы толук кандуу адам катары кабыл алгандыктын эң жакшы көрсөткүчү. Бул нерселерди айтуу менен баштап балаңызды түшүнгөнүңүздү, анын сезимдерине, ой пикирине маани бергениңизди билдирип жатасыз. Муну кылуу менен балаңыздын көзүндө аброюңуз да артып жатат. Кээ бир ата-энелерге өз баласына мындай мамиле кылуу обужок көрүнүштө сезилиши мүмкүн. Бирок эмнеси болсо да балаңызга бир аз олуттуу мамиле кылсаңыз, анын ой пикирин башка чоң адамдардын пикирлерин баалагандай бааласаңыз, аны да адам ордуна койсоңуз, өзүңүз эле утушта болосуз. Анткени мындай мамиле кылуу менен балаңыздын психологиялык жактан толук кандуу адам болуп жетилишине көмөкчү болосуз. Мындан бир канча жыл мурун Бишкекте үйлөндүрүү агентствосунда иштеген Адис менен сүйлөшүп калдым. Сөз учугу өз кесибине келгенде мынтип айтты эле: "Жашы 25ке келип калган үйлөнөм деген жигиттер келет. Анан аларга кандай кыз менен турмуш кургуң келет десем, жооп бере алышпайт. Келгендердин 95%-ында ушул көрүнүш бар. Баштап жиним келет эле. Булар эмнеге ушул жашка келип, кандай кыз менен үйлөнгүсү келгенин айта алышпайт деп. Кийин гана бир нерсе түшүндүм" дейт. Көрсө биз кыргыз ата-энелердин көпчүлүгү өмүрү балдарыбызга: "Балам, бул маселе боюнча эмне деп ойлойсуң? Бул жылы мектепти бүтүрүп жатасың, кайсы кесипке тапшырайын деп атасың? Мен кантип сага жардам бере алам?" деп эч качан баланын оюн сурабайт экенбиз дейт. 25 жылдан бери такыр колдонулбаган, мээде өрчүбөй калган функция үйлөнгөнү келгенде да албетте иштебей калат экен деп күлөт. Көз ачып жумганча эле жылдар өтөт. Бүгүн жаныбызда жожодой болуп жүргөн балдарыбыз бой жетилет. Кыз энесинин сырдашы, ооруп калса астыны башын тазалап, тамагын жасап берген жардамчысы болуп чыга келет. Уулу атасынын оорун жерден алган жанындагы өнөктөшү, кечинде дасторкондун үстүндө чай уурттаганча аркы беркини сүйлөшүп олтуруп, чер жазган досу болот. Андыктан негизги инвестицияны балдарыбызга кылалы деп айтаар элем. Ар ким өз жакындары менен, өз үй бүлөсү менен кеткенде сиздин жаныңызда боло турган кайра эле өз уул кыздарыңыз болот. Ар бир нерсеге өз баркына жараша мамиле кылалы. Бөлүшүү, көмөктөшүү. Андыктан видеону башкалар менен бөлүшкөнгө да унутпайлы. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар.